чынында карап көрсөң Россияда оор эле болуп атат азыр. Мигранттыкты кыя албайм, мен да кыргыз элим, жерим деп 90% таксист Москвада. Ооба. Ошолордун катарындагы кемитпейин деп кошулуп алгам. Орусча айтканда мандражым кырмады. Биздин кыргыз элибиз баардыгы ушу жакшы комментарийлерди жазышат да. Азырчы сизге эми колдоо көрсөтүшөт. Мына ошол колдоочулардын арасынан бирөөсүнөбү жок дегенде билет бекер бересизби концертке? Албетте ал турган иш. Алсу медиа каналынын эң активдүү күйөрманы, мындай айтканда, көрүүчүсү, ошол жерде эң мыкты комментарий жазып кеткен бирөө эмес, экөөнө бекер билет берилет. Эң сонун. Жаңы жылдык белек болсун бизден. Эң сонун. Концертке чакыруу билет беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Сиздер менен бирге Алсу медиа каналы жана мен Алсу Рустамова. Бүгүн Москвадагы жылдыздар берүүбүздө өзгөчө коногубуз бар. Сиздерге кыскача тааныштыра кетсем, Кеңеш тобунун окуучусу, Рахман Разыковдун окуучусу, былтыркы Куудулдар тобунун солисти жана ошондой эле ар бир айдын 6-сы долбоорундагы катышуучу Куудул, ырчы, обончу, аткаруучу, кээде тамада Өсөр Кудайберген бүгүн бизде студияда конокто. Жана ошондой эле мекендештер, баарыңыздарды кирип келген 2026 жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Кирип келген жаңы жыл ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө тынчтык, береке, ырыска алып келсин. Жана ошондой эле ар бир ойлогон ой максатыңыздарга жетүүңүздөргө тилектешпиз. Анда эмесе биз маегибизди алда карай улантабыз, а сиздер болсо биз менен бирге болуп Өсөр Кудайбергенге жана мага жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Каналга катталып лайк басканды да унутпаңыздар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиптирсиз. Кудай кушубак кылсын. Рахмат. Эл менен амандашып, анда өзүңүз жөнүндө бир аз кыскача тааныштыра кетсеңиз. Аябай көп кырдуу талантсыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жердештер, жалпы кыргыз элим. Сиздердин кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Элибизде, жерибизде тынччылык, аманчылык болсун. Алсу айтмакчы, ар кырдуу таланттын ээси дегендей, жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи. Аракет кылып атабыз 70-ке жеткизели деп. Эң сонун байке. Буюрса дагы алдыда көптөгөн ой максаттар бар. Жаңы чыгармаларды да даярдап атабыз. Кудай буйруп насип эткен болсо, анын бардыгына ушу сен менен кошо элибиз күбө болот. Буйруса. Өсөр байке, сиз жакын ортодо 9 январь күнү өзүңүздүн жеке концертиңизди берип атасыз. Мына ошол концерт боюнча кыскача айта кетсеңиз. Туура. Быйыл 2026 9 январь күнү Кудай буйруп насип эткен болсо, Агат ресторанында бир күлкү концерт берели деп даярданып атабыз. Азыр даярдык күч болуп атат. Жакшы даярданып атабыз. Элибизге, ошо Москвада жүргөн мекендештерибизге, мигранттар ошо иш эле деп жүрөрүбүздөн кичине келип, ыр күлкү көрүп, көңүлдөрүн ачып кетсин деп. Рейстерде эле жүрөбүзбү, Рейстерге түштүк, анан депорт болуп атабыз, Чорныйга түштүк, заблок болуп калдык, артабыз деп ар демени айтып, чынында карап көрсөң Россияда оор эле болуп атат азыр. Москва шаарына келгениңизге канча жыл болду жана сиз кандай максатта келгенсиз Москва шаарына? Мен Москва жергесине келгениме чынын айтсам көп жыл болуп калды. Көп жылдан бери ушу Москвадамын. Эми келип кетип эми биздин кыргыздардын бардыгы эле ошондой болуп келет, иштейт, кайра кетет. Ошолордун катарында мен деле мигрантмын. Мындай айтканда, мен деле ошо көп жылдан бери бизнес шоу чөйрөсүндө жүрсөм дагы, ал жакты да таштабай, мигранттыкты да таштагым келбей жүрөт. Мигранттыкты кыйбайм деп коюңуз. Мигранттыкты кыя албайм, мен да кыргыз элим, жерим деп ошо Кыргызстанда жүрө албасак дагы, чет өлкөдө бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде жүрсөк дагы, ошо кыргыздардын када салты менен
кыргыздардын той топурунда кыргыздардын маанайын көтөрөлү деп кызмат кылып жүрөбүз. Анча мынча жанагындай иш чараларга барып катышып жүрөбүз. Ошо мен келгениме чынын айтсам 2004-жыл келгем Москвага. 11-де бүтүп эле мектепти бүтүп баса бергем. Окуу жайга тапшырыш неме болуп кичине ошол учурда кичине кыйынчылыктар болгон. Анан мени үйдөгүлөр каршы болуп койгон чыгармачыл инсан болушума. Жанагы бизде сөздөр бар го. Артист адам болбойт дегендей сөздөрдү айтып, сен артист болбойсуң бар. Башка жак. Андан көрө таксист бол деппи? Башка тармакты танда, ошол жакка окутабыз дегенде мен башка тармакты айтпай эле коеюн. Эми окугум келген эмес. Мага мектепте жүргөндө эле жанагындай КВН дегендерге катышып, анча-мынча мектептин ичинде иш чараларга катышып, ырдап, бийлеп, ал жерде чынын айтсам мен мектептен эле кодулду атпайсың. Кодулдук нерсе мектептен эле башталган да. Эң сонун. Мектепте жүргөндө кыздын формасын кийип алып, чачтарды кийип алып, анда парик деген табыш кыйын болгон. Париктин ордуна пресс жиптер болот го, жана пресс деген ошолордон парик жасап алып, кийип алып, ошол учурда биз окуп жүргөндө фабрика звезд деп аябай катты чыгып атышкан. Биринчи немебиз ошол болгон. Ошолорду туурап чыгып, мектептин ичинде көптөгөн элдерди мындай күлдүрө алганбыз десем да жаңылышпайм да. Эң сонун беке. Андан соң Сыймык Бейшекеев агайымдын ырларын көп укчумун мектепте жүргөндө. Баткен областынан көпчүлүгү эле тааныйт. Орозбек Сапаров деген да агайыбыз бар. Ошол кишинин ырлары менен чоңойдум. Ошонун ырларын ырдачумун мектепте жүргөндө. Сыймык Бейшекеевдин ырларын ырдап, эми мектепте кандай иш чара болбосун ар бирине катышканмын да. Биринчи орунда тургансыз. Катышып, ошол жерге чыгып, тартынуу, уялуу деген нерсе болгон эмес. Чыгып алып, ырдаган жерде ырдап, ойногон жерде ойноп, интермедиа аткарып, ушинтип жүрүп, анан кызыгуу мага 5-класстан башталган. Өзүм музыкага кызыгуучу. Немеге келип, мектепте окуп атканда агайыбыз, музыкадан берген агайыбыз аккордеон менен биринчи сабакты баштаарда мени чакырат эле. Аккордеон менен ырдатат эле бирин. Ошол мезгилде жанагы ыр бар эле го. Ап-ак жолук салынып деген ырды ырдап, анан сабак баштачубуз да. Эң сонун байке. Ыр жөнүндө айтып калдыңыз, бир куплет ырдап бербейсизби анда? Бир куплет ыр. Өзүңүзгө жаккан, өзүңүз сүйүп уккан же болбосо өзүңүздүн автордук ырларыңыздан. Эми автордук ырлардан менде чынында мекен жөнүндө ырым жок. Буюрса жазабыз деген үмүттөр бар. Автордук ырларым көбүнчө бала жөнүндө, акыркы ырым балама деп атайын, бала жөнүндө ыр жазылган. Калганы көпчүлүк ырчыларды билесиңер. Сүйүү жөнүндө, кыздар жөнүндө жазылат го. Ата эне жөнүндө дагы пока ырым жок экен. Ошондуктан сен азыркы сурооңо неме кылып коеюн. Орозбек Сапаровдун эч ким уга элек, анча-мынча өзү дагы ырдай элек ыры бар мекен жөнүндө. Ошолорду аябай жакшы көрөм. Ошолорду сүйөм. Мисалы, мага жагат, мен өзүмчө отуруп алып көбүнчө ошолорду ырдайм да. Ошол ыр жөнүндө мен ушул ыр аркылуу менин каерден экенимди да элдер билип алсын да. Кеттик анда. Просто ал жерде Орозбек агай Баткенимде ырдаган болсо, мен бул жерде өзүмдүн туулган жеримди кошуп кетейин. Эң сонун. Албетте ошол анда сиздин кайсыл жактан болоруңузду да сурабай кетиптирбиз. Анда ушул ыр менен баарын билип алалы. Буларды толук ырдабай эле коеюн. Кайырмасын эле. Кайырмасын ырдасаңыз да. Кайырмасын эле айтып кетейин, ырдап кетейин деген, то есть айтып кетейин деп коем. Мекеним бар, бактылуумун, алай конун колунумун,
жаралганда теңдеши жок, алайкум баары бактылуумун. Ушул ыр аябай жагат. Эң сонун. Ал ырды ырдаган сайын өзүм көзүм жумуп алып элестетем, өзүмдүн айылымда жүргөндөй болупчу. Өзүм айылда чоңойбосом дагы барып келип жүрдүм өзүм. Ош шаарында чоңойгон үчүн айылга кичинемде көп барчумун. Анан кийин турмуш шартка байланыштуу Москвага баса бердик. Москвадан барган сайын барып анча мынча гастролдоп да барып калам. Эң сонун. Караңыздарчы, алайкуулуктар барбы? Бар болсоңуздар комментарийге жакшы ушу жердешиңиздерге сонун болгон комментарий, жакшы ой пикирлерди жазып кетиңиздерчи. Сиз Москва шаарында мигрант болуп эле жүрөм деп калдыңыз да. Ошо сиз чыгармачылыктан сырткардагы эмне жумуш кыласыз? Ошолор боюнча да айта кетсеңиз мүмкүн болсо. Чыгармачылыктан сырткары акча таап, үй бүлө багып аткандан кийин ал уяты деле жок го. Айтып Эч кандай ак эмгектин уяты жок. Ак эмгектин уяты жок. Андан мен тартынбайм, уялбаймын аны айткандачы. Мен мебельный цехте иштейм. Мягкий мебелди, ошо диван, кресло жасайбыз. Эң сонун диван, кресло жасатам дегендер өсөр байкеге айрылсаңыздар сонун кылып чики-пуки кылып жасап берет. Ырлары менен чыгарып берем. Ооба, ырдап отуруп жасап берет. Диванга жатып алып, музыка окуп жатасыңар десең. Ооба, туура. Эң сонун. Ошо. Бош убактымда анча-мынча эл катары билесиң да, бизде азыр кыргыздын почти 90% таксист Москвада. Ооба. Ошолордун катарындагы кемитпейин деп кошулуп алгам. Анча-мынча бекерчиликте, бош убакта, выходнойлордо үйдө жатпастан таксида кылып коем, чыгып алып. Анча-мынча орустарды ташып коелу, көчөдө калып кетпесин деп. Орустарды ташып койгонуңуз жакшы экен. Биз чыкпай калсак эле көчөдө калчудай сезилип берет мага ушулар. Ар бир адам өзүнүн жумушун сүйүп так аткарса ошондой сезилет да. Менин жеке оюм бул. Байке, анда сиздин ушул башыңыздан өткөн эң күлкүлүү күнгө токтолсок. Башыман өткөн күлкүлүү күндөр өзү көп. Эң кызыктуусын айта кетиңизчи, мекендештерибиз дагы көрүп биз менен чогуу күлсүн. Кодул десе, кодулдар менен жүргөндөн кийин ар бир жерде бар андай. Мындай айтканда, бизде гастролдо жүргөндө күнүгө эле күлкүлүү нерселер болчу. Ошолордон кодулдардан бөлөк жүргөн жерде бир эсте каларлык күлкүлүү жер болгон. Бул устатым болгон Кеңеш тобунун концерти менен жүрүп, ошол жерде аксаны айыл жерлерин кыдырып, элдин көңүлүн көтөрөлү деп концерт коюп жүрбөз. Ошол учурда Эмиль Алимов деген дагы кодул жигит бар. Ой тобо кодулдардын тобунун солисти болот. Ошол экөөбүз алып баруучу болуп Кеңеш тобунун концертинде жүрөбүз. Анан бир күнү ал белгилүү себептер менен келбей калды. Как раз ошо Сары Челек деген биздин аябай кооз жерибиз бар го. Ошол жерде концерт бермекпиз ошол күнү. Именно ошол жерге барганда жалгыз калып, Эмиль көнө түшкөн экен. Ошол жерге барганда жалгыз чыгып, мындай айтканда, орусча айтканда мандражым кармады. Чын өзүм жалгыз чыгып учурашканда артисттерге эл кол чапса, энергия болот го. Ооба, туура. Чыгып учурашканда жанагы мындай концертке келбей эле Куран окуган келгендей отурушат да, кол чаппай элечи. Анан бизде көп артисттер кол чабып турабыз, антебиз мынтебиз дей берет го. Мен ошол жерде анан ага чейин кол чабабыз деп айтчу эмесмин. Чыккан жерде эле кол чабып тосуп алышчу элдер. Анан ошондон кийин кол чабабыз дегенди үйрөнүп алдым. Эң сонун. Кол чабабыз. Ошол жерге чыгып поклон кылдым. Учураштым. Күлкүлүү бир өзүмдүн кичине кокмаларым бар эле айттым. Күлбөй койду да. Элге жакпай калдыбы, же түшүнбөй калдыбы деп өзүм күлүп койдум. Өзүм айтып өзүм күлдүм. Өзүм айтып өзүм күлдүм да анан токтоп калдым да анан. Анда эмесе ырдап берейин деп баштап салдым да анан ырдап салдым да эл күлбөй койгондочу. Ырдаганыңызга жок дегенде кол чабыштыбы?
ырдагандан кийин деле кол чапкан жок. Эми арасында бир экөө кол чаап отурду окшойт. Андан соң анан кирип менден кийин как раз немени чакырдым. Кеңеш тобун чакырдым. Кеңеш тобу ырдап бүтүп концерт бүттү. Эң кызыктуу жери ошол жерде. Концерт бүтүп арт жакта өзүбүздүн немебизде кийинип чечинген жерде кийинип чечинип атсак анан ошол жерде кеңеш тобунун жетекчиси мындай айтканда менин агайым Мүзүр Мамбетов ошол айтып калды. Өсөр, сенин күлдүргүчүң иштебей калыптыр уже. Күлдүргүчүң түгөнүптүр. Көрсө алар артта туруп, алар да көрүптүр да. Алар элдин күлбөй койгону алар күлүптүр да. Киргенден кийин Живой анекдот деңиз. Живой анекдот. Ошентип айтып атпайбы. Сен андан көрө бас. Биз менен ырда, сен ырларың жакшы, ырдаганың. Сенде үн бар. Андан көрө ырда деди. Ошондон кийин анан мен ырчылыкка өтүп кеттим да. Күлдүргүчүм жок калды деп күлдүрбөй койдуңуз. Күлдүргүчүм түгөнүптүр. Ошо күлдүргүчүм акырындык менен көбөйгүчө ырчы болуп турайын дедим десең. Эң сонун. Урматтуу мекендештер, мына чыгармачылык чөйрөдө жүргөн ошо шоу бизнес деген ушунчалык шоу бизнес экен чындыгында. Өсөр байке жаңы эле өзү айтып өткөндөй эле күлдүргүчүм түгөнүп калып эми ырчы болуп кеттим дейт. Ошондуктан жакында концерт коюп атат. Сиздерге дагы да болсо эскерте кетейин. Москва шаарындагы мекендештер 9 январь күнү Агат ресторанында, Агат ресторанында Өсөр байкенин жеке концерти болот. Ал жакта Москва шаарында көптөгөн жакшы чыгармачыл инсандар дагы колдойт, кесиптештери. Ошондуктан келиңиздер, мен дагы барам ал жерге. Анан Өсөр байке кой десе болбой эле барып, мен дагы сиздерге ырдап берем, андыктан келиңиздер. Кесиптештер колдоп, конечно, көп билесиң эми бизде Москвада, Кыргызстанда рекламада 3-4 эле жүрөт го дегендер да болбосун да. Ошолорго айтарым, бизде Москвада ырчылар, жарчылар деген көп. Менин бир туугандай болуп калган Тамада борбору бар, Москва Тамада борбору. Ошолор дагы колдоп, ушул концертиме аябай көптөн көп колдоо көрсөткөндөр ушулар. Кудайым буйруп насип эткен болсо, ушуларды дагы уят кылбайын, өзүмдүн агайларымды дагы уят кылбайын, эжегелеримди дагы уят кылбай жакшы концерт өткөрөбүз деген үмүттөбүз. Ал жерде эл артисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенова эжекебиз да болот. Андыктан келиңиздер, күтөбүз. Албетте. Жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери Айтолкун Сапарова, анан өзү орус болсо дагы жүрөгү кыргыз деп соккон Станислав Пашковский. Ал Москва шаарында көптөгөн ушу биздин чыгармачыл инсандардын ырларын жазып жүрөт. Жана ошондой эле менин да бир-эки ырларымды жазган, Өсөр байкенин ырларын жазган аябай күчтүү аранжировщик, ырчы Станислав Пашковский дагы болот. Андан сырткары көптөгөн ошол биздин чыгармачыл инсандар болот. Ошол Станислав Пашковский деп айтып калдың, ал жигитти дагы тааныштыра кетсек, ал өзгөчө жигит. Калпагы жок кыргыз. Калпагы жок кыргыз, калпагы жүрөгүндө. Туура. Ал бала өзү орус болсо дагы кыргыз деп сен айткандай жүрөгү согуп турган кыргыздын патриот жигиттеринин бири. Ал бала каяктан чыккан, эмне болуп чыккан десеңиздер, ал бала биздин Досум Үсөн деген тобунун солисти болот. Эгер билбегендер, ошол Досум Үсөн тобунун солисти экенин эсиңизге түйүп коюңуздар десең. Эң сонун. Мына ошол Стас байкенин студиясына барып калып, Стас байкеге: "Байке, сиз деген Москвага келип калган, туугандарыңызга келип калган турбайсызбы? Эми сизди тияка согушка алып кетип калсам эмне кыласыз?" десем: "Мен кыргызмын, мен паспортум кыргыз" деген эле. Ошондуктан келиңиздер, сөзсүз Станислав Пашковский менен дагы аябай кызыктуу кече болот. Байке. Анда маегибизди алда карай улантсак, сиздин башыңыздан өткөн эң оор окуяга токтолсок. Жаман кайгылуу окуя болгон эмес чынында. Кайгылуу эң жаман окуя мага ушул гастролдоп жүргөндө жаңы куудулдар тобу деп, былтыркы куудулдар тобу деп жаңы жүргөндө ошол учурда бир Баткен областында
мындай айтканда барарга жерибиз жок, көчөдө калганбыз. Ошол эң жаман окуя. Гастролдогу эң жаман. Эсимден чыкпайт ал окуяны мен эсиме чыгарайын десем да чыкпайт. Неге дегенде түндөсү чоң машиналар токточу стоянка издеп трассада кетип атабыз. Машинада бензин түгөнөйүн деп калган. Жаз болгондур жокто эми? Жайында болчу. Эми жайында болгондо ошо күн жылуу учуру болчу. Мен точно эсимде жок, может жаз беле, жай беле. Ошол жерге машина менен иптеп жеткенбиз. Бензин ошол жерге жеткенде чынын айтканда түгөнгөн. Бензинибиз түгөнүп калып, солисттер ошол жерде 4 бала, 2 кызды алып алганбыз, ырчы кыздардан. 6-быз машинада. Ошо аппараттарыбыз бар. Кантип аттыңыздар баарыңыздар? Эми чоң машина болчу. Минивэн болчу. Үстүнө аппараттарды жүктөгөнбүз, ичинде салондо 6-быз кеткенбиз. Анан ошол жерде 6-быз тең отуруп уктап, чын өлө кыйналганбыз ошол жерден. Кыйналып, курсакка жегенге эч нерсебиз жок. Концерт атмен болуп калып, эл келбей калган да. Эми биз жаңы чыгып атабыз, биз деле мындай ойлонбоп турбуз да, келесоодой болуп эле айылдарды кыдырып гастролдойт десе кетип калып турбуз, же эч кимди тааныбайт, же тааный турган видео чыгарып, бир жерге бир жакшы видео чыгарып деле элге таратпап турбуз да, анан барып алып эле концерт коебуз деп кыдырып кетип калып турбуз. Бул полго салган немелерди алып, бардыгы чыгарып алып, мен ошол жерде жерге жатканмын да, сырткачы. Мен бу жерде уктай албай кыйналып атам деп. 2 күн ошондой күн ошол жерде өткөрдүк. Неге дегенде бензинибиз жок. Бензин алып келип куйганга акчабыз жок. 2 күн ошол жерде ошондой күн өткөрдүк. Ошол мен мындай айтканда кыйын күндөрдүн бири ошол күндөр болду да. Бул деген ошол убакта кайгылуу, азыркы учурда күлкүлүү болгону эле окуя экен. Эң сонун. Азыр эстегенде чын күлөм. Өзүмчө эстеп алып делечи. Аябай күлөм да. Репертуарларыңызда көбүнчө жубайыңыз менен ырдаган ырларыңыз бар. Андан сырткары Кеңеш тобунун дагы стилине окшош. Эгерде ошол Кеңеш тобунун ырларынан ырдап атабы деп мындай угуп көрсөм, бир эле Балалыгым деген ырын ырдап турсуздар. Кавер кылыпчы. Андан калгандары музыкасы эле окшобосо, сөздөрү башка. Чын, биздики Кеңеш тобуна окшош аябай. Алардын стилине мындай караганда просто фигурабыз эки бөлөк да. Байке. Кеңеш тобунда неме аял арык болсо, биздики эми келинчегим экөөбүз ырдап чыккан немеде биз өзүнчө Назар тобу деп Кеңеш тобунан бөлүнүп ошо өзүбүзчө дуэттерди ырдап чыкканда Назар тобу деп чыкканбыз. Аларда Кеңеш тобунда аялы арыгыраак, узунураак көрүнсө, бизде мен арыгыраак узун көрүнөм да, келинчегим толмоч болчу. Толмоч болчу деп коюңуз. Андан сырткары ошо балаңызды да эсимде, ата бир концертте, ошо Кеңеш тобу келген концертте, ата силердин ырыңарды деген тигилер ырдап алыптыр Кеңеш тобу деген эсимде да. Балам эмес, кызым десең. Кызыңыз. Кызым ошентип айткан учурларда болгон. Балалык биринчи Кеңеш тобунун балалыгын ырдаганбыз дуэттерден. Ага чейин өзүбүздүн мен өкүл атам, биз тобунун немеси, солисти Сапар Айбашевдин обонуна таандык. Сөзү Ташкент кызы Гүл жазып берген. Биринчи махабатым деген биздин дуэт ырларыбыздын алгачкы ырыбыз ошол болгон. Андан кийин анан биз балалыкты ырдаганбыз. Балалыктан кийин анан Кеңеш тобунун стилине окшош деп атпайсыңбы? Эмнеге окшош айтайынбы? Ал ырларды обонун көпчүлүгүн Мүзүрбайге жазып берет. Ошондуктан биздин ырлар Кеңеш тобуна окшош. Рахмат, ошондой колдоп ырларды жазып, обондорду чыгарып берди. Кеңеш тобунун обондоруна таандык, бирок сөзү каяктан келди деген да суроолор болушу мүмкүн да. Сөзүн да айта кетсем, менин досум Кеңеш тобунун ырларында жазып жүрөт.
сөзү оонун биздин Зине эженин ырларын жазып жүрөт ушул жерде. Ошол менин Бакай деген досум бар. Ошол досум жазат. Эң Сөздөрүн дагы. эң күчтүү акын го деп ойлойм, себеби сонун ырларынын баары Бакай маанилүү, Карыбеков деген. жакшы. Ошол акынга таандык, ырларынын көпчүлүгүнүн сөзү. Ошол основном дуэттердин сөзү ошонун калемине таандык ырлар. Өсөр байке, сизге студиябызга жоктой келип бергениңизге чоң ыраазычылык жана ошондой эле сизге анда мен эркин микрофон берсем, концерт боюнча бир аз дагы кыскача айта кетсеңиз кыргыз элиме. Андан сырткары өзүңүздүн каалоо тилегиңиз болсо дагы эркин микрофон. Эркин микрофон бош па десең. Куудулдугун кылат деген ушул да. Урматтуу мекендештер, Москвада жүрүп эмгектенип жүргөн биздин бир туугандар, жердештер, айылдаштар, курдаштар, чөйрө жолдоштор, сиздерди 9 январь 2026-жыл жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө сиздерди өзүмдүн жеке концертиме чакырам. Адреси боюнча толук маалымат жаза кетебиз, Ооба, экранда жазылып турат. Экранга жазып кетебиз. Ошондуктан келиңиздер, көңүл ачып, чер жазып, бир эс алып кетиңиздер. Сиздерди күтөбүз. Концерттен көрүшкөнчө. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен мекендештер. Кол мынча неме Ал бер. бул Акаев ака ушул жерде да десең. Урматтуу мекендештер, сиздерге 9 январда боло турган Өсөр Кудайбергендин концертинен толук эле маалымат алып берген аракет кылдым. Жана ошондой эле билеттерди алуу боюнча, дареги боюнча мен экранга жазып койдум. Жана Өсөр Кудайбергендин Instagram баракчасындагы мен экранга жазып койдум. Сөзсүз түрдө катталып, тааныбагандар таанышып, андан сырткары кыргыз элим ошо өзүбүздүн кыргыздын жигитин колдоп ошол концертке келиңиздер. Ал жерде мен да болом, мен да сиздер менен көрүшүүнү абдан каалап турам. Андыктан келиңиздер. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман туруңуздар. Жок, кийинки эфирде дагы эмес, 9 январда концерттен көрүшкөнчө аман туруңуздар. Лайк басканды унутпаңыздар. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен мекендештер. Жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун. Баса Алсу медиа каналына катталганды унутпаңыздар. Колокольчикти басып, жакшы комментарийлерди жазып кетиңиздер. сөзсүз түрдө. Алсу, чоң рахмат сага. Рахмат байке, сизге келип бергениңизге рахмат. Баарынан да жок дебестен келип, ошо чакыруубузду четке какпай, сонун болгон ушундай маек куруп бердиңиз. Сизге чоң ыраазычылык.